Кыргыз тили 2 класс. Кыргыз тили мугалими Асылкан Атамбаева. Саламатсыңарбы балдар? Сак саламат жүрөсүңөрбү? Маанайыңар кандай? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Өтүлгөн теманы эсибизге салабыз. Өткөн сабакта эмне жөнүндө өткөнбүз? Азаматсыңар, жер жемиштер. Жазууга берилген тапшырманы туура аткаргансыңар. Азаматсыңар. Жер жемиштердин адамдар үчүн кандай пайдасы бар? Алардан эмнелерди жасашат? Алар кайда өсөт экен? Туура айтасыңар. Жер жемиштерден кышка карата кыям, ар түрдүү суусундуктарды, ширелерди жана кактарды жасашат. Алар бакчада өсөт экен. Жолон Мамытовдун Бүлдүркөн деген ырында эмне жөнүндө айтылат? Ооба, бүлдүркөндүн жыты суунун, анын ширесин бөбөгүңөргө ичирсеңер, күчтүү болуп чоңоет экен. Бүгүнкү өтөтүп турган темабыз кара мончок, карагат. Балдар, китеп дептериңерди алып даяр болгула. Сабактын максаты жер жемиштерди сүрөттөйбүз. Диалогдун негизинде кырдаал боюнча сүйлөшкөндү үйрөнөбүз. Ырды окуп, тилибизди жаттыктырабыз. Жер жемиштерди өстүрүүгө чоң эмгек жумшаларын билип, аларды сындырбай өстүрүүгө аракеттенебиз. Кана балдар, дептерибизге жазабыз. Чын Куран айынын 13-ü. Кара мончок, карагат. Сөздүк жазуу. Кичинекей, тоголок, кызыл, ак, сүйрү, майда, даамдуу. Балдар, ушу сөздөрдү туура жазгыла. 3-чү көнүгүүнү карайбыз. Карагат кичинекей, тоголок, түсү кара, даамы кычкыл жер жемиш. Карагат кандай жемиш экен? Азаматсыңар. Ал тоодо, бакчада өсөт. Карагаттын тышкы көрүнүшү кандай? Кичинекей, тоголок, сүйрү, майда, чоң. Түсү кандай? Кара, ак, кызыл, сары, жашыл, көк. Даамы кандай? Таттуу, ачуу, кычкыл, бышкан, даамдуу. Ушулар туурабы? Силер бул сөздөрдүн ичинен карагатка тиешелүү туура сөздөрдү жазасыңар. 4-чү көнүгүүнү карагыла. Биз диалогду окуйбуз. Кимдин диалогу экен? Акылай менен Чыпалак баланын. Чыпалак бала, сенин бакчаңда кандай жер жемиштер өсөт? Менин бакчамда кулпунай, бүлдүркөн, карагат өсөт. Ал эми силердин бакчаңарда кандай жер жемиштер өсөт? Азаматсыңар. Эмесе карагат деген ырды көркөм окуп көрөлү. Кара мончок карагат кандай болуп жаралат? Жегиң деле келтирет, жеген сайын аралап.
Тоого балдар барышат, тойгончо жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок, карагат. Балдар, ушулардын обону менен билесиңерби? Обону менен ырдап жүрсөңөр да болот. Өткөн сабагыбызда жер жемиштерди билип алганбыз. Келгиле эми алардын формасын, даамын, өңү түсүн, көлөмүн билип алалык. Балдар, жемиш багына саякатка чыгабыз. Анда эмесе дарбызды карап көрөлү. Дарбыздын формасы кандай экен? Дарбыздын формасы тоголок, чоң. Ал эми түсүчү? Жашыл, ичи кызыл. Даамы ширелүү. Жүзүмдү карап көрөлү. Жүзүмдүн формасы сүйрүү, түсү сары, кызыл, өзү жумшак, даамы таттуу. Бүлдүркөн менен Кулпунайга да ушундай мүнөздөмө берип дептериңерге жазасыңар. Биринчи көнүгүүнү карап көрөлү. Балдар, ырды көркөм окуп, тилибизди жатыктырабыз. Карагат чие бадамы чакырып турат адамды. Көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Чие 3 тамга 4 тыбыш. Сөздөрчү жана сөз айкаштарын эсиңерге сактагыла. Майда, кычкыл, таттуу, ачуу, сындырганың жарабайт. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Карагат жөнүндө ыр окудук. Анын даамын, түсүн, формасын билдик. Мөмө жемиштерди сүрөттөдүк. Кайда өсөрүн билип алдык. Балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыгып баратат. Үй ишин жазып алгыла. Жогорудагы сүрөттөгү бүлдүркөн, Кулпунай деген сөздөргө класстер түзгүлө.